коомчулук баары эсептеп жүрөт, Акаевди экс-президент статусунан ажыраткан деп. Юристтерге кайрылсаңыз, юристтер айтат жок. Эмне үчүн сиздин башкарууңузда коррупция күчөп кетти дейт? Акаевдин убагында эч кандай коррупция жок экен. Коррупция мына Бакиевдин убагында ашынып чыкты деп Бекназаров айткан. Ошондо Бакиевдин ген прокурору. Сиз өзүңүздүн башкарууңузду кандай баалайсыз? Анан кайсыл каталарды мойнуңузга аласыз? Мен президент катары ошондой кемчиликтердин баарында сөзсүз менин жоопкерчилигим бар. Сиздин учуруңузда сиз тренд бердиңиз ушул клановый правленияга, ушул үй бүлөсүн аралаштырганга. Менин үй бүлөм тескерисинче ошол кыргыз мамлекеттин бутуна туруп өсүп өнүгүшүнө баары колгош жасашты. Кумтөр маселеси. Кыргыздар ойлойт, ошо Камека келип бекер куруп берип кетти, анан пайдасын Акаев көтөрүп кетти деп. Бир учурда канчалык көп сумма акчаны колуңузда кармагансыз? Акаевда миллион жок. Миллион